Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу достор. Биз сиздер менен кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. 4-чейрек 7-класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 12-сабак. Урматтуу окуучулар, эгерде силер биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуздар, анда биздин баракчага катталууну унутпаңыздар. Бул сиздер үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүк, дегенибиз биздин баракчадан жарыяланып жаткан сабактарды алдыңкылардан болуп көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Мындан сырткары сабактар тууралуу каалоолор, сунуш пикирлер, суроолор боло турган болсо, анда сиздер көрүп турган түрдүү социалдык тармактардагы даректер аркылуу мага кайрылсаңыздар болот. Урматтуу окуучулар, биз өткөн сабагыбызда байламтанын бир канча түрлөрүнө токтолгонбуз. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз себеп натыйжа байламталар деп аталат. Себеп натыйжа байламта дегенибиз эмне? Бүгүн ушул суроого жооп беребиз. Татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы баш жана багыныкы сүйлөмдөрдү байланыштырып, андагы айтылган ойдун себебин, натыйжасын билдирген байламталар себеп натыйжалагыч байламталар деп аталат. Булар анткени, себеби, неге десең, эмне үчүн десең, эмне үчүн дегенде, ошондуктан, ошол себептүү, ошон үчүн, андыктан деген байламталар. Урматтуу окуучулар, сабагыбызды улантабыз. Мисал келтирели. Биринчи сүйлөм. Асылбек чемпион болду. Анткени ал көп машыкты. Бул сүйлөмдө байкап турганыңыздардай себеп, натыйжа байламтаны көрүп турасыздар. Анткени ал көп машыкты. Асылбек эмне үчүн чемпион болду? Анын чемпион болуусуна эмне себеп болду? Анын чемпион болуусуна анын көп машыккандыгы себеп болду. Асылбек көп машыккандыктан натыйжада чемпион болду. Экинчи сүйлөмгө маани беребиз. Жакында каникулга тарайбыз. Себеби окуу жылы аяктайт. Каникулга тарашыбыздын себеби эмнеде? Себеби окуу жылынын аякташында. Окуу жылынын аякташында эмне болот? Окуу жылынын аякташында албетте анын натыйжасы каникулга барып такалат. Үчүнчү сүйлөмгө маани беребиз. Мен ага кат жазган жокмун. Неге десең, дарегин жакшы билбейт экенмин. Үчүнчү сүйлөмдө мен кимдир бирөөгө кат жазган жокмун. Себеби мен анын дарегин билбейм. Менин кат жазбоомо анын дарегин билбей калышым себеп болууда. Ал эми дал ошол себептин натыйжасында мен ага кат жаза албай жатам. Урматтуу окуучулар, силердин алдыңарда 3 сүйлөм турат. Ар бир сүйлөмдө кызыл түс менен белгиленген байламталар, булар бүгүнкү темабызга тиешелүү. Анда сабагыбызды улантабыз. Дагы да болсо мисал келтирели. Биринчи сүйлөм. Коноктор кечигип келишти. Эмнеге десең, алар катуу чарчашкан экен. Коноктор эмне үчүн кечигип келишти? Алардын кечигип калуусунун себеби эмнеде? Көрсө алар жолдо келе жатып, аябай катуу чарчап калышкан турбайбы? Мына ошол себептүү алар кеч келишиптир. Мына анын натыйжасы. Дагы бир сүйлөмгө маани берели. Акыбалыбыз оорлошо турган болду. Анткени ок-дарыларыбыз түгөндү. Маани бергениңиздердей, бул сүйлөм согуш талаасындагы аскерлердин сүйлөшүүсү болуп жатат. Эмне үчүн аскерлердин акыбалы оорлошо түштү? Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби алардын ок-дарылары калбай калгандыгында, тагыраагы түгөп калгандыгында болуп жатат. Ал эми ок-дарылардын түгөп калуусунун натыйжасында аскерлер эмне болушу мүмкүн? Албетте, алардын акыбалы оорлошот.
оор күнгө, оор учурларга дал келет. Дагы бир мисал келтирели. Уурунун аты Күлүк экен. Себеби аны куугун туктаган адамдарыбыз жетпей калышты. Ууруну кармайбыз деп, анын артынан түшкөн куугунчулар ууруга жетпей калышты. Куугун туктаган адамдардын ууруга жетпей калышынын себеби уурунун аты күлүктүгүндө болуп жатат. Урматтуу окуучулар, дагы да болсо силерге 3 сүйлөм сунуштадык. Ар бир сүйлөмдүн ичинде бирден себеп натыйжалагыч байламдалар кездешти. Дагы да силерге түшүнүктүүрөөк болуусу үчүн көнгүйлөр менен иштеп көрөлү. Биринчи сүйлөм. Айсалкын чоң энесинин сөздөрүн укту. Ал унчуккан жок. Көп чекиттин ордуна тиешелүү болгон себеп натыйжалагыч байламтаны алып келип коюубуз керек. Дагы бир сүйлөм көрөбүз. Биздин окуучулар олимпиаданын жеңүүчүлөрү болушту. Алар жакшы даярданышкан болчу. Мында да себеп натыйжалагыч байламда үчүн атайын орун калтырылгандыгын көрүп турасыздар. Дагы да болсо бир сүйлөм келтирели. Бегимай бүгүн эрте турган. Ал сабагына кечикпестен барды. Кымбаттуу окуучулар, силердин алдыңарда 3 сүйлөм турат. 3 сүйлөмдүн өзгөчөлүгү ушунда, ар бир сүйлөмдө себеп натыйжалагыч байламда үчүн калтырылган көп чекиттер, тагыраагы боштуктарды көрүп турасыздар. Эми болсо ойлоп көрүңүздөрчү. Бул боштуктарга кайсыл тиешелүү болгон себеп натыйжалагыч байламдалар дал келет? Эгерде ойлоп болгон болсоңуздар, анда биз биринчи сүйлөмгө кайтып барабыз. Айсалкын чоң энесинин сөздөрүн укту. Ал унчуккан жок. Бул жерге тиешелүү болгон байламтаны алып келебиз. Ошон үчүн. Ал унчуккан жок. Экинчи сүйлөмгө карайбыз. Биздин окуучулар олимпиаданын жеңүүчүлөрү болушту. Эмне үчүн дегенде, алар жакшы даярданышкан болчу. Биздин окуучулар, тагыраагы биздин окуучулардын олимпиаданын жеңүүчүлөрү болушуна эмне себеп болду? Көрсө, алар бул олимпиадага аябай жакшы даярданышкан турбайбы? Ал эми дал ошол себептин натыйжасында алар олимпиаданын жеңүүчүлөрү болушту. Үчүнчү сүйлөмгө келебиз. Бегимай бүгүн эрте турган. Ошон үчүн ал сабагына кечикпестен барды. Бегимай бүгүн эрте турган, ошон үчүн ал сабагына кечикпестен барды. Бегимай демек бүгүн эрте туруптур. Эрте тургандыгынын эсебинен ал сабагына кечикпестен барыптыр. Демек, Бегимайдын сабагына кечикпей баруусуна анын эрте тургандыгы себеп болду. Ал эми эрте тургандыгынын натыйжасында Бегимай албетте сабагына кечикпестен барды. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабак сиздерге түшүнүктүү болгон болсо, анда сиздер үчүн үй тапшырмасын айталы. Элестеткиле. Силердин класс бир айга Египетке саякатка барып келдиңер. Кандай сонун, Ал жакта биз билип билбеген кызыктуу окуялар болду дейли. Силердин иш-аракетиңер дал ошол саякатта болгон көз көрүп кулак укпаган укмуштар тууралуу баяндап жазуу, эскертүү, баяндоодо сөзсүз түрдө себеп натыйжалагыч байламдалар орун алсын. Кымбаттуу окуучулар, эгерде бүгүнкү сабак сиздерге жаккан болсо, анда өзүңүздөрдүн
сабақ тууралуу болгон оюңуздарды комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Мындан сырткары мага болгон суроолорду, каалоолорду, сунуш пикирлерди социалдык тармактардагы төмөнкү даректер аркылуу жиберсеңиздер кабыл аламын. Силер менен мен Илгиз Шамырзаев болдум. Кайрадан кийинки сабактарыбыздан жолукканча сак саламатта туруңуздар.